Урматтуу достор, бүгүнкү күнү мен Facebook'ка чыккан себебим өзүмдө давление болуп 2 күндөн бери жатам ысыктан. Анан кийин бирок атайын Facebook'ка чыгайын дедим. Анткени себеби баракчалардын баарын карап чыксам, ошол баракчаларда бүт жерде эметип атат. Сыймык 2,5 миллиардтан отказ бериптир, тигинде мындай, мен жөн эле эметет. Мунун баарды калп, бул деген сот процессинде совсем бөлөкчө болгон. Бул биздин Сыймык Жапыкеевдин представители барып туруп ходатайство заявлять этсе, тим эле Жумалиевдин представительдери жок койгун, эме ошол маанидей болуптур да. Что биякта деген туугандары ни при чем, туугандары при чем, биякта чисто Жумалиевке тигиндемде. Макул, анда да көрөлүк дедик. Анын баарын көрөлүк дедик. Анан сотко кайрылдык. Мына монга деген жооп бериңиз десем, сот көрсө, ушинтип тигинде мындай деп письменный отказ берген жок. Анткени ошол отказдын негизинде биз заявлять этмекпиз дальше. Бирок ошондон кийин биз аз ойлонуп атабыз. Балким биз беребиз ошол эле исковый заявление негизинде, биз да кайра встречный иск беребиз. Ошондо туугандардын бүт окаттарын текшерели. Ошол окаттар кайсы малды алды эле, анан кайсы акчасын алды эле, ошол акчалардын кандай эмеси бар деп туруп, ошонун негизин баарын иликтейбиз го деп туруп, азыр ушундай жакшы бир ойлор менен мындай ойлонуп атабыз. Биз деле эми болду, эми тийишпей эле коелу дальше деп эметсек, Жолдош Жумалиев ушу фейктер менен каналдардын аркасы менен эле биздин үстүбүзгө мындайча айтканда биздин үстүбүзгө чачып атат ар кандай нерсени, бирок бул абдан туура эмес. Биз эч кандай отказ Сыймык Жапыкеевдин эмес, эч кандай отказ берген эмес. Бул деген просто могу телеканал мындай эле бүт эме интервьюдан мындайын алып алып туруп эле ошону коюп коюптур да. А бирок тиякта смыслы бөлөк болчу. Что мисалы биз деген монда алып коелу деген сөз. Бирок биз алган эмеспиз. Бул деген кайта барат, кайта биз соттон күтөбүз. Официальный ответте биз деген беребиз кайра ходатайствон. Бирок урматтуу сот ошондо кайта ошол ходатайствону письменный түрдө отказ бериңиз же эми аларга болушпай туруңуз деп туруп сураныч да. Могу телеканалдар, которые мындай кесип туруп эле Бакыт Жумашевдин мындай сүйлөгөнүн эле мындай атайлап эле ошо Бакыттын сүйлөгөнүн эле чыгарып коюптур, бир эле жерин кичинекей жерин эле чыгарып коюптур. Анан калган ошону менен мына Жапыкеев якобы отказывается. Анын калп Сыймык деген отказ берген эмес. Бирок Сыймыктын блогунда карап көрүлү. Сыймык башынан айтып атат, именно башынан айтып атат, что 2,5 миллион долларлык состояние бар. Ошол состоянияны бул деген бир кезде өзүнүн туугандарына оформить эткен. Эми азыр оформить эткенден соң, эми биз ошолорду кайра встречный иск менен беребиз да, ошол туугандардын кайсы акчага алган, качан алган, налогду канча төлөгөн деп туруп, ошонун баарын азыр кайта биз дагы беребиз. Ошол себептен бул ошону менен бул туура эмес маалыматтарды аттайлап жасалган каналдар жасап атат муну, заказной статьялар болуп атат аттайлап. Анан мында карап көрсөңөр, Жумалиевке болушкан бир 20 бир ашып эле барса бир 30 фейк бар экен. Баарын аккаунттарын анализдеп карап көрдүк. Ошол бир аккаунттагы мындай даана адам жок экен да, мындай калган эле бүт эле мындай эптер. Бул бир чет. Экинчиси, баягы кимдин мен коллегаларым 24 кежиге барган пресс-конференция жөнүндө да айта кетсем, бул пресс-конференцияда булар отчет берип атат, что Жумалиев мону мынчанчы жыл алган, баланчанчы жыл алган, түкүнчөнчү жыл алган, анын деген кредиттин негизинде алган, ошону менен бизнес баштаган, ошондо деген 2013 жылга чейин болгону бир үйү бар экен, анан бир машинеси бар экен деп, анан кийин кредит алып туруп дейт. Анан ошол кредитке жанарды да сатып алыптыр, ао жанарды. Ошолордун баарын сатып алыптыр, анан ошо приватизациядан ушу баарын алып алыптыр. Мейли, аны да көрө жатарбыз. Бирок биз эми баарыбыз эле Кыргызстандын жарымынан көп кредиттебиз, баарыбыз эле.
мен деле кредиттемин. Кыргызстан 90% баарыбыз кредит алганбыз. Биз баарыбыз кредит алганбыз. Биз баарыбыз билебиз да, кредитти элестетип көргүлө, $700,000 кредит алыптыр деп атат. Ошол кредит алып, ошол кредит негизинде анан кийин эмени алды дейт, ошол окат сатып алды дейт. Хорошо. Любой банк деген кредит берердин астында, бул деген в обязательном порядке залог коюш керек мынга. Залог 50%-тен 50%дан алып аткан суммадан өдөрөк болуш керек суммасы. Анан ошондо мындай любой адамда мындай баш деле иштейт да. $700,000 коюш үчүн намсе $1,5 миллион $700,000 алып атса $1,5-2 миллион залог болуш керек. Ошонун себептен алат. Эми азыр деген булар муну мындай алганбыз, бул трактор менен машина перегонкалар кылганбыз дегенде мындай. Мейли ал кредит деле сүйлөшөбүз. Любой банкта кредитный досье деген бар. Ар бир банкта деген мында архивде жатат. Эмне себептен келген, эмне себептен алынган, аларды жогото албайт. Аларды жоготуп салса банк эртеңки күнү биз банкка доо коебуз. Бул эмне дегениңер деп. Кана деп туруп, ошон үчүн ошонун баардыгы Кудайым буйрса чыгат. Анын баары деген кагаз түрүндө бар. Ал банкка кирсеңер, банкта бар. Госимуществого барсаңар, госимуществода бар. Каяка кирбесеңиздер, любой жерге бар. Ошондуктан бул баары эле Кудайым буйрса табыла турган нерсе. Просто мен ойлоп атам, ушу фильм полиция уже ачыгына чыгара берсе болмок четинен, анткени биз деле мындай маалыматтар келип атат. Кандай ошо урматтуу жолдош Жумали, урматтуу деп элебейинчи, жолдош Жумалиевди эмеге чыгарып аткан, Финполго чакырып аткан, обыск болуп аткандарын бизде деле маалыматтар жетип атат. Аны деле мындайча айтканда көп эмес чыгып атат. Бирок бүгүнкү күнү биз мейли болуптур, Финполдор иштеп баштаптыр, күч структуралар иштеп баштаптыр деп туруп биз мейли биз уже дальше киришпей эле коелу. Кийинки сарпашып өтөлү деп неметип атсак, кайта эле бизге ушундай провокационный ушундай роликтерди чыгарып, анан кийин бизди отказ берип кайра бизди боктоп атат да. Ошол себептен биз де мындай кеңешип көрдүк. Эми кеңешип көргөндөн кийин эми рас ушундай мейлдеп демеле коюп бизге боктоп эле коюп туруп уже төргө органдар менен иштей берсе болмок. Бирок бизге эле акцент коюп алды, бизди кайра жамандатат деп информацион болуп да. Анда деле мейли дедик. Мейли, проблем жок. Анан кийин биз дальше казып баштадык. Ошон үчүн бир информациялар абдан келди, жакшы информациялар келди. Анда мына Финполдун сотрудниктерине деле мындай чет журун айтып, документтер мындай кичине анча-мынча көрсөттүк. Азыр дагы мен Турцияга часто барам да, Стамбулга, өзүмдүн ден соолугума байланыштуу. Анан кийин менин досторум да бар, мен аз досторум аркылуу ошол Стамбулдагы турецкий компанияны издеп атышат. Таяктан ошолор менен сүйлөшүп атышат, уже издеп табышты, ошолор менен сүйлөшүп атат. Ошол Ош-Бишкек жолунда мындай эме жолдор бар эмеспи, мындай опасный участоктор. Анан ошол опасный участоктор мындай эмелерди коет го, отбойник деп коет экен го. Ошол отбойник деген алюминий болуш керек экен. Ошол деген отталкивающий да, мынтип отталкивать этип турат экен да. Ошол отталкивающий отбойниктер ГОСТко жатпайт экен дейт. Эми мен азыр жолдош Жумалиевди жамандап аткан жерим жок. Балкимдир аяка тиешеси деле жоктур. Бирок кагазда ак приемкада ошол жолду приемка кылып атканда жолдош Жумалиевдин колу турат. Турецкий компаниянын өкүлдөрү биздин предварительный сөздөр боюнча анча-мынча маалыматтар болуп атат. Эми ал маалыматтарды биз Кудайым буйрса төргө органдарына беребиз. Эми аны деген жолдош Жумалиев акчасы $1 миллион аша акчасы жок болсо эптеп жашап атса, эми ошол Бишкек-Ош жолунда бүт опасный участоктор түнү менен ошол отбойниктерди алмаштыра албайт болуш керек.
ошон үчүн ошол отбойниктер турат. Анын текшериш да жеңил. Тиякта ГОСТ бар да, ошо приемкада монча ГОСТ менен монда отбойниктер коюлган. Эми ошол барып туруп ошол эмелерди текшерип туруп экспертиза кылса, ошол экспертизадан бул канчага чыгат экен деп. Эми мен дагы бир айтып кетейин, мен Жолдо Жумалиевди жамандап аткан жерим жок, же бир какой-то тиешеси бар экен деп айткан жокмун. Бирок подрядный компания ким болгон, ошол поставканы ким кылган, ошол киши ошол жерден абрыштан канча миңдеген киши кайтыш болду, ошол деген жоопко тартылыш керек. Вот, ошон үчүн ким ал турецкий компанияны алып келген, ошол турецкий компаниядан ким мондай ГОСТкон кичине ылдыйраак составы кичинекей болгон немени ким айтканын, ошонун баары азыр Кудайым буйрса ачыктыкка чыгат, аныкталат деп ойлоп атам. Андан тышкары мына азыр дагы тергөө амалдары жүрүп атат. Ошон үчүн тергөө амалдарын жүрүп аткан соң биз деген маалыматтарды бүт бар мондай Facebook'ка көрсөтөбүз. Ошол Facebook'ка көрсөткөн маалыматтарды тияка беребиз. Эми Жолдош Жумалиевдин адвокаты Жумашев Бакыт, мен ошо Бакыт досум эле жакшы абдан мындай сыйлачу элем. Анан мен ошол жакта допросто олтурсам, барып Бакыт досум барып туруп мага заявление таштаттырыптыр ушу Жумалиевдин атынан. Жумалиев кол коюп бериптир Бакытка берип. Бирок именно допросто олтурганда эми ал заявлениесин карап көрдүм. Ал заявлениеде состав преступления деген абсолютно жок. Мен аны деген мындай, чтобы бул статьяны применять этсе за заведомо ложный донос о готовящемся преступлении дейт да. Анын үчүн деген мен барып заявление жазышым керек, ошону копировать этиш керек, что ошол жактан мен ушундай донос кылдым, мындай совершение преступления, ошондо мага ошону предъявлять этсе болот эле. А вот то, что мен Facebook баракчамда еще балкимдир, может быть деген сөздөргө түшүнтүп, сомнение воет деген сөздөр үчүн ошол статьяны мага алып келген. Бул деген билбейм, Бакыт эле жазбаса керек, Бакыт эле билет андай, Бакытта жыргалда эле мындай күчтүү юридикалык адистер, эми алар деле билет да прекрасно, что якта состав преступления. Ошон үчүн бул деген абдан эле бир кызык нерсе болуп калды.